Пайғамбардан риваят кылганы боюнча Расулулла саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Алла силердин сырткы көрүнүшүңөргө жана мал мүлкүңөргө карабайт, бирок жүрөгүңөргө жана амалдарыңарга карайт. Аллах Тааланын саламы тынчтыгы берекеси болсун. Кудай Таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Урматтуу телегөрүүчүлөр, 5-де орозодо 30 күн теледолбор эфирде сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн биз орозо жана жан дүйнө деген темада сөз кылабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн сыйлуу коногубуз келген дин таануучу теолог Абдуллаев Исламидин устазыбыз. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Кош келдиңиз. Рахмат, мейли болсун. Жакшан эл менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кыргыз элим, урматтуу телегөрүүчүлөр, Аллах Тааланын саламын, Аллах Тааланын тынчтыгын, Аллахтын берекесин сиздерге кааламакчымын иншалла. Бул айда Аллах Таала бизди бул айда жан дүйнөбүздү тазалаган жана бул айды биздин күнөөлөрүбүздү кечире турган айлардан кылсын демекчимин. Аллах Таала баардыгыңыздардын орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Жакшы. Жан дүйнө дегенде максат бул айда эми ошол өзү кыска ай, бир ай болгону султан ай. Куран түшкөн ай деп атабыз, толукталган ай деп атабыз, бүткөн ай деп атабыз. Жан дүйнөнү кантип тазалаш керек? Тотолсоңуз. Бисмиллахи ва салату ва саламу аля расулилlah. Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад. Сөзүбүздүн башында Аллахка мактоолорду айткандан кийин жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салаваттарды айткандан кийин сиз айтып атасыз, Рамазан айы бул жан дүйнөнү тазалаган ай. Негизинен Рамазан айы бизге түшкөндүн эң негизги бир максаттарынан бири бул жан дүйнөнү тазалоо десек деле болот да. Себеп дегенде бул нерсеге бизге түшүргөн Куранда Аллах Таала өзгөчө ошо Рамазан боюнча айтылган аятта Аллах Таала мындай деп айтат: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун дейт да. Эй иман келтиргендер, силерден алдыңкы коомдорго орозо парыз кылынгандай эле силерге да орозо кармоо парыз кылынды дейт да. Эми ошол орозонун парыз кылынган максатын ошол жерде Аллах Таала айтып атат. Эмне дейт? Орозо эмне үчүн парыз болду дегенде, лааллакум таттакун, балким силер таква болорсуңар деп атат да. Мына ошого бул аяттан биле турган болсок, бизге Рамазан айында орозо тутуу эмне үчүн парыз болуптур? Эң эле негизги бир максаттарынан бири бул биз Аллахка таквачылык кылыш үчүн да. Аллахка таквачылык кылыш үчүн бул аяттын негизинде билип атабыз. Эми таквачылык деген эмне? Таквачылык деген, эгер уруксат берсеңиз, кыскача бир тарыхка токтолуп кетсем, негизинен таквачылык деген эмне? Таквачылык деген бул адамдын сырткы амалы эмес да, сырткы бир иш аракеттер эмес. Таквачылык деген бул жүрөктүн амалы да. Таквачылык деген бул адамдын рухуну тазалай турган, адамдын нафсини тарбиялай турган, мындайча айтканда, адамдын жан дүйнөсүнүн негизги бир азыгы болгон бир иш амал, жүрөктүн амалы. Мына ошого пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Ат-тaqwa хахуна, ат-taqwa хахуна, ат-taqwa хахуна дейт дагы, ва ашара иля садрихи дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Таквачылык бул жерде, таквачылык бул жерде, таквачылык бул жерде дейт дагы, жүрөгүн көрсөтөт дейт да. Ошого таквачылык деген биз таквачылыгыбызды сырттан көрсөтө албайбыз. Таквачылык деп адамдарга мен таквамын, мындай амалды кылып атам деп дагы көрсөтө албайбыз. Себеп дегенде таквачылык деген нерсе бул жүрөккө байланышкан, жүрөккө жайгашкан, адамдын рухуна азык болгон, жан дүйнөсүнү тазарта турган азыктардын, муктаждыктардын эң негизгиси да таквачылык. Ошондой ошого эми биз таквачылык менен кантип жан дүйнөнү тазалайбыз дегенде, таквачылык бул жан дүйнөнү тазалаган эң негизги бир жан дүйнөнүн азыгы. Тарыхка токтолуп кете турган болсок, адамдын жаралышында, бардык адамзаттын жаралышында Аллах Таала не дейт? Аллах Таала мындай дейт: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва из қала раббука лил малаикати инни وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون дейт. Аллах Таала бир кездерде периштелерине айтты дейт: Эй менин периштелерим, мен адамды катыган бир топурактан же бири-бирине жабышкан бир ылайдан, бир ошол ылай жабышып туруп, бир канча убакыт өткөндөн кийин жыттанып сасыган бир ылайдан жаратам деди дейт да. Фа иза савайтуху ва нафахту фихи мир рухи фaqa'u lahu sajidin дейт. Качан мен аны жаратып, өзүмдөн болгон бир рухту үйлөгөнүмдө, силер ага сажда кылгыла дейт.
Бирок биз эгер адамзаттын негизинен Куранда көп окуясы келет, адамзат менен иблистин, периштелердин окуялары Куранда көп келет. Ошол окуяларды карай турган болсок, периштелер адамга сажда кылган. Периштелер салам катары, урматтоо катары сажда кылышкан. Эми карай турган болсок, эмнеге адамды bir барсыз нерседен, Аллахтын астында bir баркталбаган нерсенен жаратылса деле, кандайдыр bir сасыган bir топурактан жаратылды адамзат. Ошол нерсенен жаратылса деле, эмне үчүн периштелерден дагы өйдө койду? Эмне үчүн периштелерди дагы не кылды? Периштелерди дагы адамга сажда кылдырды дегенде, бул жерде аалымдар айтышат, ушул эле аятта Аллах Таала өзү айтат, качан мен аны башкача bir жаратууда жаратканымда, жана ошол адамга өзүмдөн болгон bir рухтан үйлөгөнүмдө, эми ушул аятка бир аз токтолуп кетейин. Өзүмдөн болгон bir рухта дегенди, ал Аллах Тааланын өзүнөн болгон рух эмес, ал Аллах Тааланын өзүнүн жаратып койгон рухтары, башка bir шарафаттуу рухтары ошонон үйлөгөн. Ошонон үйлөгөндөн кийин адам шарафаттуу болду. Периштелердин алдына дагы барктуу болду да. Мына ушул бизге кирген рухтун себебинен биз периштелерден дагы чыныгы инсанияттын даражасында болуп, чыныгы адамзаттын даражасында болуп, периштелерден дагы өйдө болдук да. Эми мен сөзүмдү кыскача айта турган болсом, адамзат эки нерседен турат. Биринчиси анын денеси болсо, экинчиси анын руху. Мына ошого биз Рамазанда денебиздин муктаждыктарыны азайтып, же болбосо күндүзү таштап, биз бир гана рухубуздун болгон муктаждыктарыны аткарабыз. Мына ушул нерсе биздин рухубуздун муктаждыктарыны, жан дүйнөбүздүн азыгыны, нафсибиздин тарбиясын көргөнүбүз үчүн Рамазан бизге жан дүйнөнүн айы деп койсок болот да. Жакшы. Сол нерсени айттыңыз, устаз. Эми бул маселе ошол бир айда жан дүйнөлөр толтурабыз. Ошол жан дүйнөнүн азыгын же болбосо жан дүйнөгө бир өзгөрүш кылыш үчүн кандай амалдар жасаш керек? Негизден ушул нерседе өзгөчө жан дүйнөнү тазалоодо, тарбияны, өзүнүн нафсисине тарбиялоодо кандай амалдар жасаш керек дегенде, сиз башында Абу Хурайра радиаллаху анхудан айтылган хадисти айтып кеттиңиз. Ошол хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кайрадан айтканда, чындыгында Аллах Таала силердин сырткы келбетиңерге, мал дүйнөңөргө карабайт, силердин жүрөгүңөргө жана силердин кылган иш аракетиңерге карайт дейт. Ушул хадистен деле биле турган болсок, чындыгында адамдын амалы бул дагы экиге бөлүнөт. Адамдын амалы экиге бөлүнөт. Ушул адамдын амалы, жан дүйнөнү тазалоо, ушул рухтун азыктары болот да. Рухтун азыктары болот. Эгерде биз дененин азыктарын, дененин муктаждыктарын карай турган болсок, жеп ичүү болобу, ошондой эле үй бүлө куруу, көбөйүү, ошондой эле эс алуу, уйку боло турган болсо, байлык топтоо боло турган болсо, адамдар менен аралашуу боло турган болсо, ушулардын бардыгы адамдын денесинин муктаждыктары да. Денесинин муктаждыктары. Ал эми рухтун муктаждыктары дененин муктаждыктарынан өтө бир башка нерсе да. Дене өзүнүн ушул азыркы айткан дененин муктаждыктары менен рух өзүнүн муктаждыгын орундата албайт. Дененин азыктары менен рух азыктана албайт. Рухтун азыгы деген не дегенде, рухтун азыгы бул өзүнүн жаратуучусун тануу да. Өзүнүн жаратуучусун тануу, өзүнүн жаратуучусун тааныганда дагы өзүнүн жаратуучусунун көркөм ысымдары бар. Ошол көркөм ысымдары менен тануу. Ошол көркөм ысымдары менен тааныганда, мына ошондо рух өзүгө азык алат. Ошого биз не кылышыбыз керек? Сиздин сурооңузга кыскача жооп берип кете турган болсом, адам өзүнүн жүрөгүндөгү рухтун азыктарын толтура башташ керек. Жүрөк амалдары дегенде, бул Аллахка болгон сүйүү, Аллахка болгон жакшы көрүү, Аллахтан болгон үмүт кылуу, Аллахтан болгон коркуу, мына ошондой Аллах үчүн сабыр кылуу, Аллах үчүн шүгүр кылуу. Мына ушул амалдар адамдын жүрөгүнүн амалдары. Бул амалдардан башында айткандай сырткы амалдар эмес. Ошондой эле Аллах Таала айтат: "Ва тазавваду фа инна хайра зати тaqwa". Силер азыктангыла, бирок азыктардын эң жакшысы ал эмне дейт? Ал таквачылык дейт да. Ошондой эле таквачылык кылуу дагы бул жүрөктүн амалдары. Сырткы амалдардан кайсы амалдар аткарышыбыз керек? Ошол сырткы амалдардан дагы Рамазанда бизге берилген орозо тутуу, өзгөчө Рамазанда сооп иштерди кылып садакаларды берүү, адамдардын оозун ачыруу, ошондой эле
Құран оқу, түнкісін намазда тұру, таравих намаздарда тұру, тахаджуд намаздарда тұру, мына ушул сыртқы амалдарыбыз деле, ички амалдарыбыз деле бизди жан дүйнөбүздү толтурат дегенбиз. Ушул боюнча дагы бир нерсе айта турган болсом, кебелер айтышы мүмкүн. Мен Аллахтан мен деле корком деши мүмкүн, бирок намаз окубайт. Же ушул шарафаттуу, ушул берекелүү ороз айында кебелер орозу деле кармабашы мүмкүн. Бирок мен Аллахты сүйөм, Аллахты жакшы көрөм, Кудайдан мен деле коркомун деши мүмкүн. Бирок аларга биздин ислам аламдарыбыз ушундай деп жооп беришет. Жүрөк амалдары бул бир сүт сыяктуу болсо дейт да. Рухтун азыгы бир сүт сыяктуу болсо дейт. Эми ошол сүт bir жерге турбайт дейт да. Сүттүн bir жакшынакай bir идиши болуш керек дейт. Жакшынакай таза bir стакан болуш мүмкүн. Жакшынакай таза bir банка, же өзүнүн пакети, же өзүнүн bir коробкасы болуш керек да. Мына ошол сүт жакшы bir туруш үчүн өзүнүн жакшы bir идиши болуш керек. Ал эми биздин жүрөк амалдарыбыз ошол азык сүт боло турган болсо, биздин тышкы амалдарыбыз ошол сүттүн идиши дейт да. Мына ошого сырткы амалды аткармайынча адам ички амалга эч качан жете албайт. Адамдар көбүнчө намаз окуп, орозо тутуп, Куран окумайынча Аллахка сүйүүсү пайда болушу кыйын нерсе. Ошондой эле азыркы Рамазан айында орозо тутуп, адамдардын оозун ачырып, Аллахтан соопторду үмүт кылуу, жүрөктөгү үмүттүн пайда болушу ошол сырткы амалдарга байланыштуу нерсе да. Мына ушул нерселер менен адам баласы сырткы амалдары менен дагы, ички негизинен жүрөк амалдары менен дагы жан дүйнөсүнө толтурса болот. Жакшы, биякта суроо келип атат. Ошол салам алейкум устаз дейт. Ошол мен көп аракет кылып атам, бирок ошол таква боло албай атам. Да кандай амалдарды кылышым керек деп атат да. Негизинен адам таква болуш үчүн айтылгандай жан дүйнөм өзгөрүлбөй атат дейт да. Жан дүйнөсү негизинен адамдын жан дүйнөсү бул өзүнчө бир азык дегенибиздей, ошондой эле адамдын денесинин дагы азыгы башка нерсе. Ушул эки каалоодо адамзаты жаратылган. Бул сурап аткан бир мусулман бир тууганым, өзүнүн жан дүйнөсүгө жакшы аракет кыла албай турган болсо, дене муктаждыктарыны bir ченемден ашыкча аткарбаш керек. Дене муктаждыктарын ченемден bir ашыкча аткарбаш керек. Эгерде адам дене муктаждыктарын ченемден bir ашыкча аткара турган болсо, ал жүрөгүндөгү рухунун азыгы азая берет да. Мындай чыкканда таквачылык азая берет, же болбосо Аллахка болгон сүйүү, Аллахтан болгон коркуу азая берет. Ошого дене муктаждыктары дегенибиз тамак аш болобу, жыныстык мамиле болобу, же болбосо байлык топтоо болобу, ушул дененин муктаждыктарыны эмне кылыш керек? Өзүнүн ченеминде аткарыш керек. Башка түшүнүктөгүлөр же башка диндегилер дене муктаждыктарыны, денени рухту тарбиялайбыз деп дене муктаждыктарыны такыр таштап салышат. Бирок пайгамбарыбыз бизге көрсөткөндөй, биз дене муктаждыктарыбызды рухту азыктандыруу үчүн дене муктаждыктарыбызды такыр таштабайбыз. Дене муктаждыктарыбызды өзүнүн ченеминде аткарабыз, ошону менен бирге рухтун муктаждыктарыны, рухтун азыгыны колдон келишинче көбөйтө бериш керек. Азыр бул жерде дагы мусулман бир тууганым сурап аткандай, эмне кылыш керек? Адам кайсыл маалда ыхласка келет дегенде, ал намазды такай окуп жүрсө, такай эч кимге риякерлик, эл көрсүн үчүн, эл угуш үчүн кылбай эле, Аллах үчүн намаздан калбай дайыма окуп жүрө турган болсо дейт да, дайыма окуп жүрө турган болсо, мына ошондо анын жүрөгүнө ыхлас пайда болушу мүмкүн дейт да. Ошого дене амалдарга көбүрөөк аракет кылышыбыз керек. Ошондо жүрөккө. Сөзүңүзгө оозуңузда устаз, өткөндө да бир ушундай окуя болуп калды. Бирөө аябай мындай чырайлуу Куран окуп аткан экен, мешитте намаз окуп, анан кырааты жакшы экен десе, аркасын карап орозодо тутам деп коет дейт. Бул демек эл көрсүн рыя. Рыя. Демек бул оорудан чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Бул негизден риякерлик деле бул жүрөктү өлтүргөн нерселерден. Мындай айтканда, алымдар айтышат, жүрөк бул 3кө бөлүнөт дейт да. Жүрөк бул 3кө бөлүнгөндө кайсы жүрөк дегенде, биринчиси саламаттуу жүрөк да. Саламаттуу жүрөк. Ибрахим пайгамбар айтат, кыяматта эч кимге эч нерсе пайда бербейт дейт. Бир гана Аллахка илля мен аталлаха биқалбин салим дейт да. Бир гана ким Аллахка таза бир саламаттуу бир жүрөгү менен барган болсо дейт да. Бул бир саламаттуу бир жүрөк. Экинчи жүрөк бул оорулуу жүрөк.
бул намаз окуйт же Куран окуйт, бирок кээ бирде риякерлик кылып коюшу мүмкүн. Мындай айтканда эл көрсүн үчүн кылып коюшу мүмкүн. Эл көрсүн үчүн мен орозо тутамын даган, же мен Куран кыраатым даган жакшы деп коюшу мүмкүн да. Бул оорулуу жүрөк. Анда ибадаты дагы бар, Аллахка ыкыластуулугу дагы бар, ошондой эле риякерлиги дагы бар. Оорулуу жүрөк, бирок үчүнчү жүрөк, мындан Аллах сактасын, бул өлгөн жүрөк дейт да. Алар өздөрү тирүү, бирок алардын жүрөктөрү өлгөн дейт да. Бул боюнча Аллах Таала айтат: "Ва ма анта бимусми'ин ман фил кубур" дейт да. Аллах Таала пайгамбарга айтат: "Сен жүрөктөрү кабырда жатып калган адамдарга сен Аллахтын аятын угуза албайсың" дейт да. Алар Аллахтын аятын уккандан алардын жүрөктөрү кабырда жатып калган, жүрөктөрү өлгөн дейт да. Мына ошого биз жүрөгүбүздү саламаттуу кылыш үчүн ошол риякерлик, ошондой эле кек сактоо, көрө албастык бардык жүрөктү ооруткан, жүрөктөгү шифаны, жүрөктөгү саламаттуулукту жок кылган нерселерден арылышыбыз керек. Кантип арылабыз? Башында айткандай эле намаздар, ошондой эле ушул айда негизги Куран окуу. Куранды окуганды деле жөн окуп койбостон, ошо Курандын маанилерине, Курандын аяттарына ой жүгүртүп, "Я юхаллазина аману", эй иман келтиргендер дегенде, Аллахым жаратканым мага кайрылып атыптыр. Мага ошол "Я юхаллазина аману", эй иман келтиргендер дегенден кийин Аллах Таала бир нерседен тыят же бир нерсеге буйрат. Мына ошол "эй иман келтиргендер" дегенден кийин Аллахым мага нени буйрат экен? Аллахым мени эмнеден тыят экен? Ошол нерсеге дароо жооп берейин деген бир мааниде, ошол бир сезимде Куранды окуй турган болсо, ал сөзсүз анын жүрөгүнөн риякерликти же болбосо жүрөгүнөн жаман ооруларды кетирет деп ишенебиз иншалла. Устаз, дагы бир маселе. Ошол интернеттен баарыбыз колдонобуз. Улусу да, жашы да, кичүүсү дагы. Ушул интернет ала турган, жан дүйнөнү өзгөртө турган кандай методикалар, усулдар, ыкмалар бар? Кандай кеңеш бересиз? Интернеттен ала турганбы? Барбы же жокпу? Интернетте негизинен интернет деген кандай колдонсок, кандай түшүнсөк болот? Интернет дегенде жакшы жактарын алсак болот. Жакшы жактарын алсак болот. Бирок негизинен интернет дегенде мен өзгөчө интернеттен болгону пайда алганыбыз сабактар гана. Азыр жакшы биздин Аллах ырайымын алсын, Чубак ажыбыздын, ошондой эле Абдышкур ажынын жакшы баяндары бар, сабактары бар. Алардын көрүүчүлөр деле көп дегендей. Ошол азыркы интернет колдонуучулардын сөзү менен айтканда, астында комментарийлары дагы бар. Устаздарга, ошол жерде мусулмандарга дуа кылып аткандары бар. Ошону менен деле интернетти такай жаман жагы менен же болсо туура эмес нерсеси менен колдонуп албай, ошол жакшы жагын алсак болот. Мисалы дагы бир кошумчалап кете турган болсом, өзгөчө Рамазанда биз эмне кылабыз? Мисалы өзүбүз адамдын денеси эс алууга муктаж болгондон кийин көбүнчө эс алат же болсо уктайт. Бирок Рамазанда ушул муктаждыкты дагы бир аз азайтыш керек. Муну ошого азыр биздин мечиттерибизде, шаарда, Кыргызстан боюнча мечиттерде таравихтин, хатымдардын көбүрөөк окулганы, 3 саат, 4 саат окулганы дагы бул жакшы нерсе да. Бул жакшы нерсе. Сабыр менен өзүбүздү тарбиялайбыз. Өзү тарбиялайбыз. Анан интернет жагыга дагы келгенде, эгерде бизде мындай таравихтер көп болбогондо, же таравихтер узун окулбаганда, же таравихтер такыры жок болгондо, адамдар түнү ооз жабарга чейин түнү интернет менен отуруп өткөрүп салышы мүмкүн. Демек таравихта пайдасы өтө чоң. Таравихтин дагы адамдын 3-4 саат болсо деле. 3-4 саат болсо, кайрадан 3-4 саат боло турган болсо, адамдын ошол дене муктаждыктарын азайтып, кайрадан адамдын рухунун муктаждыктарын, рухунун азыгын көбөйтө турган бир амалдардан. Демек нашке жакпайт, бирок рухка жагат. Рухка жагат, ооба. Жакшы, анан устаз, ушундай маселе, жанагы жан дүйнөнү тазалоодо отпайлыбы? Ошол жан дүйнөнү тазалаш үчүн пайгамбарыбыздын же сахабалардын ушул айда өзгөчө кайсыл китептерди окусак жакшыраак болот? Негизинен мен азыркы айткан нерселерим өзгөчө жан дүйнөнү тазалоо боюнча, ошондой эле жүрөктүн абалдары, жүрөк амалдары, ошондой эле башка жакшылык сооптуу иштер боюнча жазылган китептер көп. Мен өзүмдүн Айласкар университетинен окуп келген китептерим боюнча айта алам, бирок бул жакта Чубак ажыбыздын, Аллах ырайым кылсын, Абдышкур ажыбыздын ошол алардын деле китептери бул боюнча жазылгандары көп. Демек ошолорду окуса да болот. Ошолорду окуса да болот. Жакшы, урматтуу эле көрүүчүлөр, мына кисилер бүгүн биз
жан дүйнөнү тазалоо деген темада сөз кылып атабыз. Андыктан биздин ошол суроолорубузга ислами дин устазыбыз жооп берип атат. Ушул биздин орозодо 30 күн теле долбооруна демөөрчүлүк кылып Атлант ден соолук сактоо борборуна ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул жан дүйнөнү тазалоо үчүн дагы ушул балдарыбызга ошол ороз айында жаштарга кандай насаат кеңештерди жасасак болот, же болбосо аларды бир мындай үйрөтүү, же болбосо бир аларды бир мындай жакшы иштерге чакыруу же чакырык? Өзгөчө жаштарыбызга дегендей, жаш баланын табияты бул таза бир табият да. Таза бир табият. Себеп дегенде Аллах Таала дагы бизди башында айткандай, адамды рухтан жана дене муктаждыктарынан жана рухтан эки курамадан кылып курады. Ушул нерседе адамдардын өзгөчө жаштарыбыздын табияты таза деп койсок болот. Себеп дегенде аларга шайтандын каалоолору кирелек да, кирелек. Айнектей таза. Айнектей таза. Мына ошого пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бардык адам баласы исламда төрөлөт дейт да. Же болбосо Аллахтын жараткан таза табиятында төрөлөт дейт. Андан кийин эле аны башка диндегилер өзүнүн динине өткөрүп алат, чөйрөсү өткөрүп салат, же болбосо өзүнүн ата-энесинин же башка туура эмес тарбиялоочулардын айынан аларга башка бир каалоолор дагы кирип калат да. Ошондой эле Аллах Таала дагы айтат: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها дейт да. Аллах Таала пайгамбарга айтып атат: сен бул ислам динге туруктуу болуп бет ал дейт да. Туруктуу болуп бет ал дейт. А бул ислам дини кандай дегенде, бул Аллахка оогон жана адамдарды мына ошол таза табиятта жаратканга шайкеш келген бир дин дейт да. Мына ошого адамдын негизинен табияты таза жаратылган, таза табиятта жаратылган. Адамга качан шайтандын каалоолору өтөт дей турган болсок, адам өзүнүн рух азыктарын унутуп, дене муктаждыктарын чектен ашып көбөйтө турган болсо, ошондо шайтан эмне кылат? Өзүнүн каалоолорун адамга киргизе баштайт. Көрөлбастык, кек сактоо, ошондой эле көрөлбастык, кек сактоо, менменсинүү, текеберлик, мына ушундай немелер кире баштайт. Мына ошого жаштарга деле ушундай каалоолор, ушундай шайтандын азгырыктары келелекте, кебилер бойго жетелекте, же болбосо балагатка жетелекте, мына ушундай нерселерге акырындан Куран менен, акырындан пайгамбарың ким, сени ким жаратты, Аллах Тааланын көркөм ысымдарын үйрөтүп, мына ошого акырындан өтө көп дагы бербей, аз дагы бербей, акырындан өзүнүн ченеми менен, жаш өзгөчөлүгүнө карап өзүнүн ченемин берип кетиш керек. Жакшы, анан ушул баягы жанагы сиз айтып кетпедиңиз, ушул өзгөчөлүктөрүнө карап, анан кээ бир учурда ушундай нерсе бар, тиги ата-энелер да кээде кополдук кылып айрымдары туура эмес тарбия берип салышат да, же болбосо аракка жумшап, же тамеки, же насыбайга, анан ушул балдардын жан дүйнөсү мындай туура эмес жакка багыт алат экен да. Ушундай бир туугандарыбыз да бар да, өткөндө да ушу бир окуучу келип атат, ушундай арап келип ошо ата-энем сабады депчи. Ошондой ата-энелерге эмне дейт элеңиз? Өзгөчө ороз айында. Өзгөчө ороз айында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куллукум мас'улун, куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'иятихи" дейт да. Бардык адам жоопкер дейт. Ошо бардык адам өзүн башкарат дейт. Ар бир адам өзүнүн ошол кол астындагыларга, башкарган кол астындагыларга жоопкер дейт да. Аллах Таала бизге ушул айда өзүмө жакында, же болбосо Аллах Таала ушул айда жан дүйнөңдү тазала дей турган болсо, биз дагы билебиз, бул жакта кебилер орозодон кармашпайт, же болбосо намаз окугундан кебилер ойлонуп коюшпайт, кебилер кайрадан Аллахтын күнөөсүгө барып, же болбосо ошондой сиз айткандай балдарын ошол күнөөгө тарткандар дагы бар. Бул нерсени биз Рамазан айыны мусулмандарда сезгендер сезип Аллахка жакындап калышат. Ал эми сезбегендер Рамазан айы башка айлардан жөнөкөй эле болуп өтүп кетет. Кадимкидей эле болуп өтүп кетет. Мына ошого же балким ачкалык менен. Ошонун ачкалыгы менен. Ошол нерсени кебилер сезишпейт,
бирок Аллах Тааланын сариул хисаб дейт да. Аллах Таала өтө тез дароо бир эсепке алуучу дейт да. Эгерде кимде ким Аллах Тааланын ушундай бизге берген жакшылыктарыны, неаматтарыны түшүнбөй өтө турган болсо, Аллах Таала ошону эртең эле өзүнүн өмүрүнө бир сыгып салат. Жашоосуну тар кылат. Себеп деген Аллах Таала айтат, эгерде кимде ким менин зикиримден, менин Куранымдан кимде ким баш тарта турган болсо, биз ага бул дүйнөдө тар жашоону кылып салабыз дейт да. Бул дүйнөдө тар жашоону кылып салабыз дейт. Мына ошого Аллах Тааланын сариул хисаб, Аллах Тааланын бардыгыны дароо эсептешүүчү. Эгерде өзгөчө Рамазан айында ушундай кайрадан күнөөгө барып, же башкаларды өзүнүн балдарын, бала чакасыны күнөөгө алып бара турган болсо, Аллах Таала эртең эле жашоосуну сыгып салат. Бул адамдардын, мусулмандардын жашоосу сыгылгандыгы деле, жашоосунун тарлыгы деле Аллахтын бизге болгон бир мээрими да. Неге биз өзүбүздүн жашообуз сыгылса деле, биз аны Аллахтын бизге болгон мээрими дейбиз. Себеп дегенде Аллах Таала айтат: "Ва нудиқаннахум минал азабил адна дунал азабил акбари лааллахум яржиун" дейт да. Аллах Таала менин динимде мусулман болуп туруп, менин динимден алыстагандар, менин жолумдан алыстагандарды биз бул дүйнөдө жашоосуну тарытабыз дейт да. Эмне үчүн дегенде, балким алардын жашоосу тарып, кайрадан мага кайтышар дейт да. Мына ошого биздин жашообуз тарый турган болсо, биз негизинен биринчиден Аллахка кечиримдерди сурап, кайрадан тобо кылып, Аллахка кайтышыбыз керек. Ошондой эле сиз айтып аткан мусулман бе туугандарыма айтат элем, Рамазан бизге эң чоң бир шанс, эң чоң бир мүмкүнчүлүк. Бул мүмкүнчүлүктү пайдаланышыбыз керек. Өзгөчө Рамазан айындагы амалдарды, Рамазан айындагы ибадаттарды карай турган болсок, бизге шариатта берилген ибадаттарды карай турган болсок, бул өзгөчө ошол адам өзүнүн жан дүйнөсүн тазалай турган, бардыгы ошого басым жасалган амалдар да. Ошого басым жасалган амалдар. Бул шансты пайдаланбасак, Аллах Таала кыяматта өзү эсептешүүчү абалы өтө эле кыйын болуп калат. Жакшы устаз, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, элибизге жакшы керемет хадистерден, аяттардан айтып бердиңиз. Аллах ыраазы болсун. Эми журтубузга ошол жалпы каалоо тилегиңиз, кайрылууңуз бүгүнкү тема боюнча сөз сизде. Иншалла. Аллах Таалам ушул айды бизге жан дүйнөбүздү тазалаган айлардан кылган болсун, биздин күнөөлөрдү кечиришине себеп болгон айлардан кылган болсун. Ошондой эле Аллах Тааланын элге берген, бир коомчулукка берген эң негизги бир жакшылыгы бул амандык жана токчулук, молчулук дейт да. Мына ошого биз, мен өзүмдүн жериме, мекениме, кыргыз элиме амандык, тынчтык жана токчулук, молчулук тилеп кетет элем. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Аллах Таалам бардыгыңыздардын орозоңуздарды жана кылган ибадаттарыңыздарды кабыл кылып, жан дүйнөбүздү тазалагандардан кылсын. Аллах ыраазы болсун. Биздин суроолорго ушул дин таануучу теолог Абдуллаев Исламиевдин жооп берди. Аллах Таала орозоңузду кабыл кылсын. Пайгамбарыбыздын бир мындай хадиси бар экен, Абу Хурайрадан риваят кылганы боюнча, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Момундардын ыйман жагынан эң улуусу камили, адеп ахлак жагынан эң мыктысы болгону." Андыктан ушул Кудай Таала ушул ороз айында адеп ахлагыбыз мыкты, сулуу болсун деп тилек кылабыз. Кыргызстаныбыз өнүп өскөн, күчтүү жана башка элге өрнөк болгон өлкө болсун деген тилекте. Кийинки одон амандашканча, ассаламу алейкум.